بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد Алла Тааланын райымы жана берекеси тынчтыгы жаган болсун. Бүгүнкү өтө турган темабыз бая илим бөлүгүнүн 3-чү бөлүгүн өтүп атабыз. Анда эмесе Кудай Таалам ар бир айтылган маселелерди сиңимдүү жана түшүнүктүү кылган болсун. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадис бар. Иннама ана qasimun wa huwa yu'ti. Мен жон гана бөлүштүрүп коюучумун. Негизги маңызын, ички маанилерин ким берет? Муну жараткан Алла Таала өзү берет деген. Ошон үчүн бир нече жолу Куранда афала тaqilun, акылыңарды иштетпейсиңерби? Афала татафаккарун, ой жүгүртпөйсүңөрбү деген аяттар бар. Мына Абул Асвад рахматуллахи алейхтин сонун сөзү бар. Лейса шей'ун а'аззу минал илми al-muluku hukkamun ala an-nasi wal ulama'u hukkamun ala al-muluki деген. Илимден өткөн кадырлуу нерсе жок. Илимден өткөн кадырлуу нерсе жок. Падышалар адамдарга карап не кылат? Өкүм чыгарат. Ал эми аалымдар падышаларга өкүм жолун көрсөтүп берет деген. Мына мындай болот, бул адал болот, бул арам болот, бул туура келет, бул туура келбейт деп бардыгын чыныгы аалымдар не кылат? Жол көрсөтүп берет деген. Эгерде ал шариятты мыкты өздөштүргөн болсо, жана ошондой эле дайым айтып келебиз, өзүнүн эне тилин жакшы өздөштүргөн болсо, өзүбүздүн эне тилди жакшы өздөштүрбөсөк, Куран бул жогорку тилде жазылган. Ага эч качан терең ой жүгүртүп түшүнүү кыйын болот экен. Мисалы таш үстүндө отуруп эле сайрай берет деген бизде сөз бар. Таш үстүндө кандай? Таш үстүндө мынтип чыгып алабы деп. Жок, ал карабайт, ал кадыр бар, теги бу дебейт. Бирок туш келген жерден өзүнүн оюн дайыма айтып коюп жүрө берет ал киши. Деген сөз да, ушундай сонун сөздөрүбүз бар. Кыйыртып айтылган. Мисалы ат жалына казанас деп коет. Анан баягы сонун акыл кара чачта да аягы сонун келтирет го. Мисалы ой жүгүртүүгө, фантазияга жардам берет. Мисалы мен аттым эле. Анан туягынан тийип, анан кулагынын түбүнөн тайып кетти дейт го. Акыл кара чачсаңыз, неме ошо китепте карабайсыздарбы? Атасынын кыйындыгы, акылдуулук ушул жерде кандай ой жүгүртүү терең болсо, жакшы болсо, ар кандай учурда жакшы жакка ыктап кеткенге жардам болот экен. Кашыланып турганда аткан турбайсыңбы деп коет. Мисалы, кашыланып атканда. Мына ушул сыяктуу ушундай экен. Эми Лукман Хаким, данышман Лукман баласына мындай дейт. Я бунай, о балам, жалисул уламаа. Сен аалымдар менен, билимдүүлөр менен чогуу олтур. Вазахимхум бирукбатайк. Тизеңди мындай чок түшүрүп, жабыштырып отур аларга. Жакын отур мындай жатканда. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhyil quluba bi nuril hikmati. Албетте Алла Таала адамдардын жүрөктөрүн даанышмандыктын нуру менен тирилтет. Илимдин нуру менен тирилтет. Кандай эле куурап катып калган жерди жамгырдын суусу менен тирилткендей, жашылдандыргандай деп. Демек, илимдүүлөрдүн арасында сөз түрдө жакшы сөздөр, жакшы бир маанилүү эрежелер айтылат экен. Ошон үчүн Роттул Мухтарды дайым айтабыз. Ушу сөздү айта бермекчибиз. Кыямат күнгө чейин айтыла да бериш керек бул. Балдарыбыз сөз түрдө айылга да аралаш керек, шаарларга да аралаш керек. Анан ошол жактарды түшүнгөн бала бир жерлерде отурганда дагы айылды да камтып, шаарды да камтып, ой пикир билдиргенге, же кеп кеңеш бергенге, же кеп кеңешти ой жүгүртүп укканга, түшүнгөнгө толук жардам болот экен. Ошон үчүн Роттул Мухтар деп атпайбы? Айылдын балдарына караганда шаардын балдары тың болот. Ал эми жыйынтыгы шаардын балдарына караганда экөөнү тең көрүп койгон бала андан да кыйын болот экен. Анан мына шаарда комфорт жерде жата берсек, балабыз эртеңки күнү айылга барсак, ийилип барып салам бергенди билбей калат экен. Какайып тура берет экен. Алыстан ассаламу алейкум деп митип коюшу мүмкүн, да жакшы. Ал деле.
Жоқ, тұра береді. Өзі келіп ұшырасын, жоқ, маған не деп. Ментіп қойды. Ошондуктан каникул учурларда, жай кыйсал учурларда кыдыртып, ата журтун, тага журтуңузду, кайын журтуңузду, кыскасы бардыгын аралаштырып, жуурулуштуруп, Аяш ата, жанагы башка туугандар, бөлөлөр, тайкелер, жээндер, айылдаштар, айылдагы аттубаштуу чыккан инсандар, ошолор жөнүндө дагы тааныштырып билдирип койбосок, бүгүн бир окумуштуу чыга калса же бир ишкер адам чыга калса сырт жактан жашоо деген момундай болот, тигиндей болот десен, биз келес болуп жүргөн турбайбыз деп ар кимди ээрчип кете берген ошондон болот экен. Ошон үчүн Нурмолла атабыз эмне деп койгон? Жеңи жок Эшмамбет аталарыбыздын устаты болгон тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калганың деп. Ушуга терең көңүл буруш керек экен. Тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калганың деп. Тарыхты билбесек, тарыхка көз жүгүртпөсөк, ислам дини şu Советтер Союзу бузулганда эле келип калгандай элестете берет экен бизге. Жусуп Баласагын каяктан чыкты? Жусуп Баласагынын китебин азыр түшүнө албай кыйналып атабыз кээде. Эмне үчүн? Жогорку деңгээлде жазылгандыктан. Ал жерде падышасынан баштап тек карапайым кишилерине чейин эмне кылган? Бүт сонун салыштырып, тамсил менен эмне кылган? Түшүндүрүп берген бизге. Ошол эрежелерди түшүнүп окуп алсак, өзүбүзгө да жакшы экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын айткан сөздөрүн, калтырган осуяттарын ким алган? Сахабалар. Сахабалар табииндерге, табииндер берген, анан аалымдарга өткөн. Мына Имам Шафи рахматулла алейх мындай дейт: "Лейса ба'дал фараиди афдалу мин талабил илми, фа хуа нурун яхдади бихил хайр." Парыздардан кийин, негизги парыз амалдар бар го. Ошолордон кийин илим талап кылуудан өткөн артык амал жок деп. Сөз түрдө илим не кылыш керек? Алыш керек. Мисалы, Имам Малик эмне айтып атпайбы? Ал-хадису мудиллун иллал улама. Аалымдардан башка карапайым адамдарды хадис адаштыруучу деген. Акылыбызга сыйбайт, көрүңүзбү? Хадис, пайгамбардын айткан хадиси аалымдардан башкасын эмне кылат деген? Адаштырат деген. Бул деген сөз түшүнө албай калышыбыз мүмкүн кээ бир жерлеринде. Кайсы хадистин маанисин кайсы хадис толуктайт, кайсы хадистин маанисин кайсы хадис күчүн эмне кылат? Жокко чыгарат. Кайсы хадистер кайсы аятка барып жабышат, уланат, мындай айтканда мааниси. Аятты бизге ачыктап түшүндүрүп берет. Ошолордун бардыгын эмне кылат экенбиз? Чаржайыт болуп, башыбыз чаташып кетпеш үчүн эмне кылат экенбиз? Аалымдар аркылуу түшүнөт экенбиз ушу хадистерге. Имам Бухарийди мисалы Ибн Хаджар Аскалани жогорку деңгээлде 14 эле том кылып эмне кылды? Жазып койду. 14 томун бир томун окуй элек биз кээ бирибиз. 14 том Имам Бухарий деген ачыктаган. Ошондой ачыктаган деңгээлде аалым болсо деле Шафи мазхабын карманды. Шафи мазхабын карманган, таква аалым киши болгон. Ошол киши эмне кылды? Хадистерди кийинки үммөт туура эмес ачыктап алып адашып кетпесин деп 14 томду кылып ачыктап чыкты ошол киши. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошонун китеби окулуп келатат. Фатхул Бари деген китеп. Дагы бир аалымдар чыкты. Файдул Бари деген дагы китеп бар. Ал дагы укму сонун Бухарийди эмне кылган? Ачыктап түшүндүрүп берген. Ошол жактарда айтылат. Мына молдошто окунуп отуруу, кайсы учурда сүннөт, кайсы учурда чөкчү отуруш сүннөт, бүт баары айтылган. Эл таарыл кысылып калган учурда чөкчү отуруш керек. Орун кененчиликте молдошто окунуп отурган бул дагы сүннөт деген. Анткени Имам Бухарийдин ачыктама хадисине ачыктама жазылган жана Файдул Бариде келип атпайбы? Эмне деп атат? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам, Абу Бакр, Умар, Усман, Али радияллаху анхулар негизги ибадаттан бошогондой муну молдошто окунуп отурган, малдашта окунуп. Бул дагы эмне экен? Эркектин сыпаттарына кирет экен бул. Жакшы экен да бул дагы. Мынтип отуруп үйрөнбөсөк, бир жерлерге барганда дагы бүжүңдөп, сүжүңдөп, бутуңду тияка, бияка тайрайтып, майрайтып, жакшы отура албай калат экенбиз кээде. Молдошто окунуп отурган бул да чоң бир дөөлөт. Бул да жакшы нерсе. Молдошто окунуп, чыкайып, салават кармап коюп. Отуруңуз жакшынакай.
жалаң жан ергіткен жақсы сөздерді айтып қойып. Ошондуктан жақсы бір сөз бар екен. Ал-уламау сиражул азминати. Сауаттуу аалымдар бұл жашоонун замандын чырагы сыяктуу. Факуллу алимин мисбаху заманихи. Ар бир аалым өзүнүн заманын чырагы. Ястадиу бихи ахлу асрихи. Ар бир ошол аалымдын замандаш элдери анын жарыгы аркылуу туура жолду таап жашоосун уланта берет дептир. Ошон үчүн эшмат ташмат эмес, ар бир мечит өзүнүн бир молдосун кармаш керек дагы, бекем ошо менен кетиш керек. Жол болсо мына Кыргызстан. Кыргызстанда Кудайыма шүгүр жакшы дамлаларыбыз бар, туурабы? Устаздарыбыз бар. Ошондой аалымдардын этегин бекем кармаш керек да, болду. Кете беришибиз керек. Ханафи мазхабынын негизинде. Дәлил оң жағына, сол жағына да қайсы жағына болса дәлил жетерлік бар. Соның жетеді. Мысалы, қол көтеріп дуа қылғанда екі хадиске амал қылып отпайсыз ба? Қол көтеріп дуа қылған деген не бар? Сахи хадис бар. Бетіне сүртіп қайра түшірген деген пайғамбардың қайнатасы Умар радиаллаху анхудан риwayat қылған хадис бар. Пайғамбар қолын көтеріп дуа қылады эле, бетіне сүртмейінше қайра қолын түшірбейді эле дейді. İmam Buxari'nin kitabın açıkta oyunca aldın qorunga at saldırbagan İbn Hajar Asqalani'nin Buluğul Maram деген kitabı var. Maqsadqa жетүү деген. Ошол kitabında Hasan hadisке чыгарат. Хороший hadis, жакшы hadis деген. Жакшы hadis деген. Мына ошондой алардан өткөн биз алым эмеспиз да. Ошон үчүн биз эки hadisке амал кылабыз. Колду көтөрүп дуа кылат эле деген hadisке бир, бетке сүртүп коюп, экинчи hadisке амал кылабыз. Туура көкөрөккө чейин көтөр деген hadis бар. Кулактын тушуна чейин көтөр деген hadis бар. Биз эмне кылабыз? Мындайынан көтөрүп барып эки hadisке амал кылабыз. Бул да кетип атат, бул да кетип атат. Кошумча I'lamul Asam дейт дүлөйлөрдө. Арттагыларга билдирип коюу дейт. Колду бетке чейин көтөргөндө. Кээ бир адамдардын кулагы укпай калышы мүмкүн да, укпайт экен. Намаз башталган турбайбы, башталат экен да. Жөн эле мите берсеңиз, анан билинбей калат экен да. Бияка чейин көтөрсө, намаз башталыптыр деп эмне кылат экен? Окуйт экен. Муну аз жамаатта билинип кала берет. Кудайым насип кылып багымдат да, муну мечиттер толуп те сыртка чейин чыгып кетиши мүмкүн. Анан каяктан билесиз намаз башталбады? Свет өчүп калышы мүмкүн ошол учурда. Микрофон иштебей калып атат, көрүп атасыздар кээде. Ошол кезде колдор митип баштаса, намаз башталып да аркадагылар эмне кылат экен? Аллаху акбар дейт. Эки хадис амал кылабыз. Таямун боюнча муну ол жерге чейин сүртүү деген да хадис бар, Бухариде болгондо дагы. Анан дагы бир хадис бар, чыканакты кошуп тартат эле деген. Мында да эмне кылабыз? Эки хадиске амал кылабыз. Таямды алып, мында келип туруп мындай чыканакты кошуп тартасыз. Бул жагы да ошондой. Тартасыз. Ошо менен эмне болот? Эки хадиске амал кылып атабыз. Бирок мен эки коюн ата бересиз да. Сон. Жакшы. Имам Азам рахматуллахи алейхи ушундай болгон. Кол байлаш керек негизи эле намазда. Бирок киндиктин тушуна коебуз. Эмне үчүн? Мындай муктаж инсанга окшоп, жалынып жалбарып, Алла Тааладан үмүт кылып бир нерсени. Бул боюнча табииндер, Али радиаллаху анхулардын өзүнүн өмүр баянын окусаңыздар, көрөсүздөр. Бир жолу эле колду көтөрөт эле, андан колун байлайт эле дейт. Кайра көтөрбөйт эле дейт. Мисалы, өзү халиф болуп турганда. Мына ушундай секей жыла беришибиз керек экен. Мындай талаш тартыш майда чүйдө маселеден таштап туруп, биз жогорку жакка секиришибиз керек. Бүттү эми даарат намаз талашпашыбыз керек, болду. Китептерди карап, арабча билгендер секин өздөштүрүп алса болот, оңой эле. Сахих, заиф, теге. Керек болсо кыяматта биз жооп бере албашыбыз мүмкүн. Пайгамбарыбыз айта турган болсо, мисалы да. Эмне үчүн менин хадистеримди сахих, заиф кылып бөлдүңөр десем, эмне дейбиз? Мен бөлдүм беле. Кана, мен бөлдүм беле? Десем, эмне дейбиз? Имам Бухарилер өздөрүнүн жооптору бар алардыкы. Алар жооп берет алар. Мына ошон үчүн негизгиси биз үмүт кылып, жамааттын ынтымагы эң негизгиси Курандан, хадистен асыл барбы? Негиз барбы? Бекем далил барбы? Ошого амал кылып акыры эмне кыла беришибиз керек? Жыла беришибиз керек. Аалымдардын өтүп кеткен аалымдардын өмүр баянынан үлгү алсак болот. Мисалы, Имам Шафинин сөзүн карасаңыз, Вал Аср сүрөсүн ушунчалык терең ой жүгүрткөндүктөн
Илим да бул, илим терең. Башка сүрөлөр түшпөй койсо деле ушу деле жетерлик болмок экен деген. Вал аср иннал инсана лафи хуср. Асырга, заманга ант болсун. Адам баласы коромжуда болот, эгерде 4 түрдүү нерсени аткарбаса деп. Иллаллазина аману ва амилус солихат. Алла Таалага иман келтирип, жакшы амалдар кылса, андан кийин ва тавасау бил хак, бири-бирин акыйкатка чакырып жүрсө, атасы болсо дагы акыйкат эмеспи? Ата, кечирип коюңуз, сиз экөөбүз жаңылып атабыз ата. Тети кошунаныкы туура экен. Анткени мындай болуп атпайбы ата? Деп акыйкатка чакырып коюу. Ана ва тавасау бис сабр, бири-бирибизди сабырдуулукка чакыруу. Бири-бирибизди сабыр болуш керек дей берет экенбиз. Мисалы 70-ке чыккан атаңызды жоготуп алсаңыз, өзүңүздү таппай, ошол жерден айлапаңызды таппай ыйлайт экенсиз да, өзүңүздү жоготуп. Ошондо тиги киши келип не кылат экен сизди? Сабыр кыл тууганым. Бул дүйнөдө эч ким түркүп болуп калбайт экен. Ата деш мурас, балам деш бул кокуй нерсе бул. Ошон үчүн сабыр кыл тууганым деп койсом эмне болот? Жанагы киши секин жеңилдеп калат экен. Мисал да. Мына көрбөйсүзбү? Иман келтирип, ана мен момун эмес. Ва амил солихат, карабайсызбы? Жарамдуу иштерди жасаса дептир. Элге Алла шариаттын негизине каршы келбеген жарамдуу иштерди жасаган дептир. Жарамдуу кооз сөздү ким болсун сүйлөй берет экен. Аерде кооз сөз сүйлөсө деген жок бул жерде. Жарамдуу иштерди, салих, таза, такыбалыкка алып барган, адамды бактылуулукка жеткирген иш аракеттерди жасаса дейт. Андан кийин анан бири-бирин акыйкатка чакырып, анан сабырдуулукка чакырса. Дайыма жарамдуу иштерди жасап жүргөн адамдын сөзү таасирлүү болот, байкасаңыздар. Сизге жакшылык кыла берет, дайыма жакшылык кыла берет, сууңуздарды чыгарып берет, жолуңуздарды оңдоп берет, көпүрөңүздөрдү оңдоп берет, жолуңуздарды асфальт кылып, мисалда бир адам. Анан келип алып эле таксыр, сабыр кылыңыз. Эми бул биз неме кылып калдык, бул нерсе болуп кеткен турбайбы деп койсо, сиз сүйүнүп каласыз да, ушундай адам келип айтып атат мага депчи. Анткени ал жарамдуу иш жасап жүргөн да. Ошон үчүн ыймандан кийин жарамдуу ишти коюп атат, андан кийин ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр. Билесиздер, бул дайым окуйсуздар. Акыйкатка бири-бирин чакыргандар, бири адам дайым айтса деген жок. Бири-бирин тавасау деп кыймыл эки тарапта айтат, бири-бирине кеткенде айтат. Тафааля деп коет араб грамматикасында. Кыймыл бири-бирине сиңишип кеткенде айтат. Же биринин артынан бири боло турган нерсени айтат. Мисалы, маут деген өлүү деген сөз. Мәтә деген өлдү, фааля таразасында. Аф'аля деп коет тараза араб грамматикасында. Кошосуз, тамга кошсоңуз эле маани өзгөрө берет. Аф'аля десеңиз, амата дейт, өлтүрдү болот башка бирөөнү. Анан тамавата деген өлүмүш болду деген сөз. Мити өлүмүш болот. Же биринин артынан бири өлдү деген сөз. Көрдүңүз, ушундай маани кете берет да, секин кете берет. Ошолордун бардыгына терең ой жүгүртүп түшүнө турган болсок, жанагы жерде карабайсызбы? Ватава соу бил хакки. Акыйкатты болуш керек, акыйкат болуш керек дей берет экенбиз биз пенде. Кээде мен кээ бир жерден байкабай калышым мүмкүн экен, акыйкаттан тайып башташым мүмкүн экен. Же бирдеке болуп көңүлүн кыя албай, же бирдеке болуп, таксыр, өзүңүз акыйкат дейсиз. Муну кандай болуп калат? Мындай кылалы, таксыр туура келбей калат го десе, туура айтасыңар деп мен эмне кылышым керек экен? Кайтышым керек акыйкатка. Же болбосо сабырдуулукка. Сабыр кылыш керек эле, сабыр кылыш керек отуруп, сабыр кыла албай калышыбыз мүмкүн экен, эгер өзүбүздүн башыбызга келе турган болсо бир нерсе. Ошондо башка бирөөлөр келип, сабыр кылыңыз таксыр деп койсо, эмне кылат экенбиз? Сабыр кылып калат экенбиз. Ошон үчүн ушул аяттын маанисиnden нар жагына, бер жагына ой жүгүртүп, Имам Шафи эмне деген? Ушул эле аят түшсө жетерлик болмок экен деген. Түшүнүп эмне кереги бар эле деп айткан жок. Бул Вал Аср сүрөсүнүн тереңдиги ушунчалык деген да. Курандын Фатихадан баштап Насына чейин ичине камтып алыптыр деген мааниде айтылат. Эми караңыз. Аял кишиде сабаттуу болсо бул дагы жакшы экен. Сабаттуу аялдардан дайыма сабаттуу балдар тарбияланат. Сабатсыз ушакчы, бузуку аялдардан ушакчы, тополоң, тозукчу балдар тарбияланат экен. Чыган, зыңкыйган, сөз ордунда, сөзүн таптап, кынап сүйлөгөн, өзүнүн жүрүш турушун тыкандап алып жүргөн аялдан, жүрүш турушу тыкандалып алып жүргөн, дайыма жакшы иштер жасап жүргөн, чек жейген ыймандуу балдар тарбияланат экен. Өткөндө да айттык, Лут алейхиссалам, Нух алейхиссаламдагы пайгамбар болсо деле, пайгамбарлык муъжизаларга деле толтура мүмкүнчүлүктөрү бар, жөндөн бар, түздөн түз алардын устаттары ким? Жабраил алейхиссалам. Жабраил алейхиссаламдын тарбиясын алган пайгамбарлар.
бәрі бір аялдары капыр болгонуна байланыштуу, балдары да эмне болду? Капыр болду. Бузуку болушту. Ошондуктан аял затына терең көңүл буруш керек экен. Мына аял киши сабаттуу болсо, биз эмне кылабыз? Аял киши 5 намаз окуса болду. Башка эмне кереги бар дей беребиз. Жок. Аял киши мектебинде жакшы бүтүш керек, жогорку окуу жайында бүтүш керек. Эч жерде иштебесе дагы балдарына туура багыт бергенге эмне болот экен? Жардам болот экен. Туура багыт берет экен. Сен балам экономист болгонго сен чындап эле жөндөң бар. Сен соодагер боло турган немең бар. Сен ким болбосун, маймыл менен деле сүйлөшүп кете бересиң сен. Кыйын баласың сен депчи. Ооба сиздики туура, бирок мындай кылса кандай болот деп ким болбосун ичине кирип кетесиң. Сен соодагер болушуң керек. Деп мисалда бир балаңыз. Бир балаңыз болсо, сен хирург болушуң керек. Коркпойсуң. Адамдарга бир ооруп калса гыжалат боло бересиң. Анан адамдарды мындай дарылаганга сен аябай кызыккан баласың. Сен ушул биологияң, химияңды басып окуп, чоң бир хирург болуп чыкпайсыңбы? Деп мисалда. Ошого кеңеш бергенге да эмне керек? Мына жака бирдеме керек. Кайсы бир фильмде келгенде тоок ме болсо, эчтеке жок болсо, жок эчтеке кеңеш бере албайт. Мейли деп коюп. Айталы бир балаңыз баланча бир илимий ачылышты ачып келди. Бир кызыңыз дагы бир илимдин профессору болду. Үйгө кирип келди. Мейли балам, жакшы болуптур. Өзүң кандайсың? Амансыңбы? Келем балам, чай ич деп коюп отурса. Жана балдарыңыз, кыздарыңыздын түтүнү чыгабы? Түтүнү чыгат да, себеби баа бере алган жок. Кайсы бир акындар айткандай, окумуштуу адамдар, аалымдар айткандай. Алтынды темирчи жөнөкөй эле темир менен иштеген адамга апарсаң дейт. Баала, канчага баалайсың десе, бүткеле тыйынга баалап койот экен да. Ал эми зергерге апарсаңыз, ал эмне кылат? Учурат экен. Алтын бул мындай болуш керек, бул мындай болуш керек, баасы мындай болуш керек деп. Ошол сыяктуу илим билимди бир гана илим билимдүү аялдарыбыз гана эмне кылат экен? Баалай билет экен. Ошого бир мисал. Назара ражулун иля имратихи. Күндөрдүн биринде кызыл камчы өрт эркек болот дейт киши. Аялын көрүп калат. Ва хия саидатун фис-суллам. Ал шатыга чыгып алган болот. Үйдүн шатысы бар го. Шатыга чыгып алган болот. Факала лаха, ага карап мынтип айтат. Анти таликун ин саидти. Сен талаксың, дагы өйдө көздө теп чыгып кетсең деди. Аны ойлонуп калды да түшөйүн деп. Ва анти таликун ин назалти. Эгер түссөң дагы таласың деди. Ана токтоп калат мынтип. Ва таликун ин вакафти. Токтоп турсаң да талаксың деп койду. Өлдү. Чыксаң да талаксың деди. Түссөң дагы талаксың. Токтоп калсаң да талаксың деди. Аял эмне кылыш керек? Жашап калыш керек деп. Ушундай келесо эркектерде болот кээде. Жеткичекти жалдыраган, ырлар жазган, балки мынча блокноттор толгон. Сен алам, сен ал, аяламга жеткирем, мана мынтем, сени бактылуу кылам, мантем, минтем, тигинтем, ичирем, жедирем, кийинтем, эч кимге корголбой карайм дейт. Алгандан кийин жанагы өзүнүн ит кыялына салып алып эмне кылат? Чукуйт да, баш шибеге менен ботинканы жамагандай, тешип жамагандай. Ошондайынан чукулайт. Кебетесине деле чыгып калат ошол тыржыйыпчы. Байкайсыздарбы? Мери мондо кабана каршы жаап калган. Монтип бурушуп. Кереги жок. Үтүктөп койгон келет да, мына үтүктөп жашап түзөп. Жашоо кыска эле, 5 эле күндүк жашоо. Жакшы жашап өтүп кеш керек, күлүп жайнап. Айбанаттан акылдуу түлкү болот турбайбы? Адамзатты жашарткан күлкү болот турбай деп ким айткан? Жеңи жок атабыз айткан. Ана аял эмне кылат? Фарамат нафсага илал арди. Баягы кайсы бир термин айткандай, өлүп кетсин деп туруп, өзүн ыргытыптыр да жерге. Мене болсо ошо болсун деп анан ыргыйт ана мындайына. Аман калсам аял болом, аман калбасам ошо менен кете берем дейт. Анткени баары жашоо жок болуп калды да. Секрет бир аман калат. Ошондон кийин күйөөсү өкүнүп, фадака аби ва умми дей бериптир. Ата-энем сага курбан болсун деп. Ата-энесин курбанга чалып этем сөз менен. Ата-энем курбан болсун, кечирип кой дептир да. Ушул сөздү айтпай эле койсом болмок экен. Ин матал имаму малаки дептир. Караш ушунчалык айтып берген. Эгер бул имам өлүп кетсе, бул шаарыбыздын эли эмне болот эле? Караш аялын имам дей бериптир да. Ушундай өкүнгөнүнөн. Ушунчалык дасыккан билимдүү кыз болот. Ошон үчүн билимдүү, илимдүү тыккан кыздарды товарны видке карап эле көрүнгөнгө бере бербеңиздер. Оозуна иншалла, машалла түшпөгөн балдар болот кээде. Алганча эле. Алып алгандан кырааты менен берки сөздөн үйүнөн айткандары бар экен да. Ошон үчүн баланы текшерип,
мектепте жакшы окуганбы? Бая пайгамбарыбыз айтканда бир аял келип тием дейт го. Тием десе, жанындагы аял айтат, ушул аялды албай эле коңузчу дейт. Эмнеге десе, дайыма ашказандан жагымсыз жит келип турат дейт. Ошол сыяктуу оозунан ашказандан жит келип турган балабы же кызбы ошону териштирип, тактап туруп анан бериш керек экен да турмушка. Асаду заужайн фил алам деген китепте келет ушул. Бүгүнкү күндө ушундай. Керек болсо ушундай деппир, текшергиле. Улуу сөздөй уят жок дейт, бириникине бири каршы келип калышы мүмкүнлүгү бар. Миңден бир болот турбайбы? Ошондо аял менен күйөөсүнүкү бири-бирине дал келбейт. Бирок ал аял башка күйөө тийсе төрөйт, ал эркек башка аял алса балалуу болот иншалла, Кудайдын буйругу менен. Ошолорду да текшерип коюп анан үйлөндүргүлө дептир. Ошон үчүн Кудай Таалам баарынан алыс кылган болсун, көйгөйдөн илим жана илим экен. Карабайсыздарбы? Саид ибн Мусайяб кызына ушунчалык толук ишенген, айтып атпайбы кызына? Кызым, Куранды башынан аяғына чейин маанисине ой жүгүрүп чыктың мисалы, ой жүгүрүп чыктым. Түшүндүңбү десе, бүттүгүнө түшүндүм, болгону бир эле маселени түшүнгөн жокмун деп баягы аятта айтып атат. Бул дүйнөнүн жакшылыгы, Роббана атина фид дүйнө хасана. Ошого гана түшүнгөн жокмун, калганын баарын түшүндүм дейт. Десе анан айтып атпайбы? Ал-мар'ату салихату деп. Мыкты аял деген экен, таква аял. Ошол аял кимдин үйүндө болсо, демек ал бактылуу эркек экен, бактылуу ата, бактылуу бала, бактылуу күйөө экен. Кудай Таалам баарыбыздын кыздарыбызды мыкты, сезимтал, акылдуу, келечекке карап көрө көсөм сүйлөй чечен дегендей, ар бир нерсени көрө билген, байкай билген, сөзүн иреттеп, кынап сүйлөгөн энелерден болсун кыздарыбыз. Алла Таала Куранда айтканда, Курандын атына заты жарашкандай, биз дагы Куранды окуучулардан эмес, маңызын түшүнүүчүлөрдөн кылган болсун. Алхамдулиллахи роббил аламин, бирахметке я архамар рахим. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.